Малайзияда жана Филиппинде 7,9 балл жер титирөө болду. Филиппин өлкөсүндө магнитудасы 7,9 болгон күчтүү жер титирөө болду. Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борборунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу болжол менен 679 миң калкы бар Генерал Сантос шаарынан 58 чакырым алыстыкта жайгашкан. Маалыматтарга караганда кырсыктын кесепетинен кеминде бир адам каза болуп, бир нече киши жаракат алган. Ошондой эле бир катар имараттар урап түшкөн. Өлкөнүн вулканология жана сейсмология институту цунами коркунучу тууралуу эскертүү жарыялады. Каршы тилкеге чыккан 5 унаа бир убакытта 15 миң сомдон айыпка жыгылды. Кайгылуу кызматы социалдык тармактар аркылуу тараган видео боюнча билдирүү жарыялады. Анда каршы тилкеге чыгып, жол эрежесин одоно бузган унааларды көрүүгө болот. Анда бир нече мүнөттүн ичинде 5 унаа каршы тилкеге чыгып, аларга 15 миң сомдон айып салынды. Унаалардын бир бөлүгү аныкталып, алардын айдоочуларына карата тийишелүү укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлдү. Калган катышуучулар да аныкталып жатканын кайгылуу кызматы билдирди. Булак Биякежи. Оштун мурдагы мэри жумушчулар менен чай үстүндө. Социалдык тармактарда Оштун мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаевдин жумушчулар менен биргеликте чогуу чай ичип отурган видеосу тарады. Булак Селептова. Көлдүн жээги маданиятсыздык же коомго болгон сый урматтын жоктугу. Ала Тоо аянтын ысы көлдүн жээги менен алмаштырып алганда. Ала Тоо аянтында унаада бара жаткан жүргүнчү терезеден бутуп чыгарып алып баратканы байкалган. Балким жигит жаңы жасаткан педикюрун элге көрсөтүп жаткандыр, же болбосо иштебей калган кондиционердин ордун баскан жалгыз чара болгондур. Кандай болгон күндө да күбөлөр жана соц тармактардын колдонуучулары мындай жүрүм-турумду маданиятсыздык жана коомго болгон сый урматтын жоктугу катары баалап, нааразычылыгын билдиришүүдө. Бир 3-4 таптыңар окшойт, менин оюмча. Чамаларсыз. 2.8 табылды. Канча? 2.8. 2.8 табылды. Ысык көлдөгү селде унаадан секирген бойдон дайынсыз жоголгон окуучунун сөөгү табылды. 5-июнда Ысык көл районунун Булан Сөгөт айылындагы селге агып, дайынсыз жоголгон өспүрүмдүн сөөгү бүгүн 8-июнда табылды. Маалым болгондой, 2011-жылы туулган окуучунун сөөгү саат 3:00 Өскүчө кырдаалдары министрлигинин куткаруучулары тарабынан табылды. Аны милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Кырсыктын чоо жайы 5-июн күнү саат 20:00 чамасында нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен Булан Сөгөт айылында катуу сел жүргөн. Топурак аралаш жер көчкү Балыкчы ана Нева Каракол унаа жолунун 92 чакырымына түшкөн. Сел агымы 2 унааны Mercedes-Benz Sprinter жана Ford Mondeo жана 2 эркек кишини басып калган. Издөө иштеринин натыйжасында 5-июн күнү саат 23:35 каза болгон 2008-жылы туулган жарандын сөөгү табылган. Экинчи жоголгон жигитти издөө куткаруучулар тарабынан күчөтүлгөн режимде улантылган. Ал Ысык көл районунун Григорьевка айылынын мектеп окуучусу, 8-класстын окуучусу экени такталган. Ал топурак аралаш сел түшүп жаткан учурда ал унаадан секирип чыккан. Сел калдыктары басып калган Балыкчы ана Нева Каракол унаа жолу 6-июн күнү түнгү саат 12:52-де эки тараптуу кыймыл үчүн толугу менен ачылган. Дайынсыз жоголгон окуучуну издөө иштери Ысык көлүнүн жээгинде да жүргүзүлгөн. Ошондой эле көлдүн ичинде издөөнү баштаган суучулдар тобу тартылган. Канча? 2.8 табылды. Жакта Талай мырза, жолдош майор айтып берип атат. Себеби биякта түнү менен болгонсо, эки смена болгонсо түнү менен. О, негизи чен ба, кечки эки смена болуп эмес иштешти да. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен жолдошум рак оорусу менен ооруп, Индия мамлекетине барышка мажбур болуп турабыз. Акыркы 4-степен деп беришти. Бишкектен чыгарып койгон. Каражатыбыз жетишпей жатат. Жардам бериңиздерчи суранам. Ишенгенибиз ушул. 5 балабыз бар. Жардам бергилечи суранам. Жолдошум жок, элестете албайм. Жардам бергилечи суранам, кыргыз элим. Күндөн күнгө салып бараткан мен үчүн ушунчалык азап болуп баратат. Жардам бергилечи суранам. Эмбанк номер 551
91 95 20 Maratçı деп чыгат. Bank kүйөөмдүн атында. Эгер Россия өлкөсүнөн котором дегендер болсо, Сбербанк күйөөмдүн бир тууган өлкөсү. Суранам, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Биздин ар бир күнүбүз, минутабыз эсептелүү. 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы сиздердин салымыңыздар менен күйөөм 5 балам атасыз калбасынчы. Суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ушул балам оор илдетке чалдыгып калды. Өтө оор. 5 неберем бар. Ошко бардык, Бишкекке бардык, такыр айла таппадык. Айласынан эми Индия өлкөсүнө барышка мажбур болдук. Силерден боорукер кыргыз элим, жардам сураймын. Колуңардан келишинче 5 сом, 10 сом болсо дагы салымыңарды кошуп, ушул балам эсен аман силердин жардамыңар менен, кошкон салымыңар менен, силердин дуаңар менен эсен аман кайтып келишин, ушул маңдайыбызда эле отурсун. Агылайын элим, жардам бергиле.